Кыргыз Республикасында ошо коронавирус инфекциясы менен ооруган бейтаптарга медициналык жардам көрсөтүү үчүн 27 стационарларда 5237 орун даярдалган. Анын ичинде реанимацияларда жана интенсивдүү терапия палаталарында 483 орун ачылган. Медициналык жардам көрсөтүү үчүн 239 мобилдик бригада, 344 тез жардам бригадасы жана 15600 медициналык кызматкер тартылган. Учурда республиканын ооруканаларында коронавирус инфекция менен ооруган 2382 бейтап дарыланууда. Алардын 669 оор жана 167 өтө оор абалда. Оор жана өтө оор абалдагы бейтаптардын ооруканада жаткан күндөрүнүн саны 10 күндөн 65 күнгө чейин түзөт. Кыргыз Республикасында COVID-19 илдети боюнча эпидемиянын үчүнчү толкуну башталгандан кийин, июнь-июль айларында республиканын ушу 79 ооруканасында кошумча 1467 орун даярдалган. Анын ичинде 802 Бишкек шаарында жана 165 орун Ош шаарында ачылган. Акыркы ушу 2 ай ичинде COVID-19 жана пневмония менен ооруган 18408 бейтап ооруканага жаткырылды. Бул мурунку айларга караганда 2 эсеси көп. Анткени апрель-май айында жалпы 8379 бейтап жаткырылган ооруканаларга. Бишкекте тез жардам бригадалары июль айында COVID-19 жана пневмония менен ооругандардын 3384 бейтапты ооруканага жаткырышты. Бул ушу июнь айына караганда 25%га көбөйтүлдү. Ошол эле мезгилде Ош шаарында 246 бейтап ооруканага жаткырылган. Бул июнь айына салыштырмалуу бир аз эле көп болду. Ооруканаларга COVID-19 менен ооруган бейтаптарды дарылоо жана байланышта болгон адамдарга байкоо жүргүзүү менен байланышкан учурларды акысы төлөө үчүн милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду, саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги менен биргеликте төлөмдөрдүн суммасын кайра эсептеп чыктык. Бул 4-нчү жолу биз ошо төлөмдөрдүн акысын эсептеп чыгып атабыз. Эсептөөлөр ошо COVID-19 менен ооругандарга медициналык кызмат көрсөткөн 6 саламаттык сактоо уюмунун иш жүзүндөгү чыгымдары боюнча маалыматтардын негизинде жүргүзүлгөн. Төлөмдөрдүн өлчөмү ушу ПЦР лабораториялык изилдөөлөргө кеткен чыгымдарды эсепке алган жокпуз. Анткени алар ошо биздин башка багыттардан төлөнөт. Ошондой эле жеке коргонуу каражаттарды сатып алуу кеткен чыгымдар, медициналык кызматкерлердин айлык маянасын төлөгөн жана компенсация төлөгөндөрдүн ушунун баары эске алынган жок. Анткени алар эң негизги ошо республикалык бюджетинен каржыланат. Иштелип чыккан акы төлөө механизми коронавирус инфекциясы менен ооруган бейтаптардын абалын эске алып, жеңил, оор, орточо, өтө оор жана ушу 4 даражалардын ошонун баарын эсептеп чыктык. Бүгүнкү күндө коронавирус инфекцияны дарылоого байланыштуу ооруканага жаткырылуу үчүн төлөмдөрдүн өлчөмү оорусу жеңил даражадагылар үчүн 1951 сом төлөнөт. Оорусу орто даражадагылар үчүн 4670 сом төлөнөт. Оор даражадагылар үчүн 18324 сом жана өтө оор болгон бейтаптар үчүн 37843 сом төлөнөт. Мындан тышкары байланышта болгон адамдарга байкоо жүргүзүү үчүн ооруканаларга ар бир ушу учуруна 1862 сом төлөнөт. COVID-19 диагнозу
тастыкталган бардык бейтаптарды дарылоо, ошондой эле байланышта болгон бейтаптарга байкоо жүргүзүү социалдык абалына жана жарандыгына карабастан акысыз жүргүзүлөт. Бардык чыгымдар республикалык бюджеттин жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу каражаттарынын эсебинен каржыланат. Быйылкы жылы милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду тарабынан коронавирус инфекциясы менен ооруган бейтаптарды дарылоо жана байланышта болгон адамдарга байкоо жүргүзүү үчүн республикалык ооруканаларына 257 миллион сом төлөндү. Жалпысынан COVID-19 менен дарыланган 25.993 учурга акы төлөндү. Анын ичинде жеңил даражадагылар 823 учур такталган, ошолорго биз 1.900.000 сом төлөндү. Орто даражадагылар үчүн 12.260 учур такталган, алар үчүн биз 61.3 миллион сом төлөдүк. Оор даражадагылар бейтаптар үчүн 7670 учур такталган, ал үчүн 130.7 миллион сом төлөндү. Эми өтө оор даражадагылар бейтаптар үчүн жалпы саны 1265 учур такталган, ал үчүн 250.9 миллион сом төлөндү. Эми мындан тышкары байланышта болгон адамдарга байкоо жүргүзүү үчүн 10.200.000 сом төлөндү. Белгилей кетсек, COVID-19 менен ооруган бейтаптарды дарылоо үчүн төлөмдөр саламаттык сактоо уюмдарынын негизги бюджетинин кошумча төлөнөт. Бул калкка бардык керектүү медициналык кызматтарды көрсөтүүнү камсыздоо үчүн керек болду. Саламаттык сактоо уюмдарынын каржылоонун ачык айкындыгын жана негиздүүлүгүн камсыз кылуу үчүн милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду коронавирусту дарылоо менен байланышкан дарыланып чыккан учурларды эсепке алуу жана байланышта болгон адамдарды көзөмөлдөө үчүн COVID-19 дарыланып чыккан учур программалык камсыздоонун өзүнчө жана модулун иштеп чыккан. Учурдагы кызыл зонада иштеген, коронавирус инфекциясы менен ооругандарга дарылоо жардам көрсөткөн медициналык кызматкерлерге бюджеттен 984 миллион 500 миң сом компенсация төлөнүүдө. Анын ичинде июль айында да кошо эсептелди. Мисалы, июль айында медициналык жардам көрсөтүүгө 15.606 медициналык кызматкер тартылган. Анын ичинде 3341 врач, 6436 медайымдар, 2211 санитаркалар жана 3618 башка персонал. Медициналык кызматкерлеринин компенсациялык төлөмдөрүнүн жалпы суммасы 252 миллион 200 миң сом түздү. Анын ичинде Бишкек шаарына 118 миллион 900 миң, Ош шаарына жана Ош облусуна медициналык кызматкерлерине 38 миллион 100 миң сом, Баткен облусунда иштеген кызматкерлерине 9 миллион 800 миң сом, Жалал Абад облусунда 21 миллион 100 миң сом, Ысык-Көл облусунда иштеген кызматкерлерге 17 миллион сом, Нарын облусунда иштеген 6 миллион 600 миң сом, Талас облусунда иштеген кызматкерлерге 5 миллион 900 миң сом, жана Чүй облусунда иштеген кызматкерлерге 37 миллион 900 миң сом төлөнөт. Бул акча, бул каражаттар саламаттык сактоо уюмдарына ушул жуманын аягына чейин которулат.
Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду негизинде 144 мамлекеттик саламаттык сактоо уюмун каржылайт. Анын ичинде 64 оорукана, 61 жалпы дарыгерлер практикалык борбору, 11 үй бүлөлүк медициналык борбору, 11 стоматология бейтапкана, Бишкек жана Ош шаарларындагы 2 тез жардам станциясы жана 32 менчик гемодиализ борбору иштейт. 2021 жылдын ичинде ММК фондунун бюджетинен 8 миллиард 678 миллион 700 миң сом түштү. Анын ичинде республикалык бюджеттен 7 миллиард 143 миллион 700 миң сом жана Кыргыз Республикасынын социалдык фондунан 1 миллиард 535 миллион сом түштү. Жалпысы ушу ММК фондунун бюджеттин киреши бөлүгү пландын 25%-на аткарылды. ММК фондунун бюджетине түшкөн каражаттын жалпы суммасы 8 миллиард 671 миллион 700 миң төмөнкү багыттарга боюнча пайдаланылды. Тез медициналык жардам көрсөтүү үчүн 130 миллион 200 миң сом төлөндү. Үй бүлөлүк медицина борборларына, үй бүлөлүк дарыгерлердин топторуна, жалпы дарыгерлер практикалык борборлар тарабынан көрсөтүлгөн баштапкы медициналык санитардык жардам үчүн 2 миллиард 501 миллион 400 миң сом төлөдү. Анткени алар 6 миллион 466 миң 399 катталган калка жардам көрсөтүшөт. Мамлекеттик кепилдиктер программанын алкагында стоматологиялык жардам көрсөтүү үчүн 80 миллион 200 миң кетирилген. Стационарлардык медициналык кызмат көрсөтүү үчүн 4 миллиард 463 миллион 800 миң багытталган. Кургак учук менен ооругандардын стационардык дарылоо үчүн 338 миллион сом берилген. Онкология жана гематологиялык кызмат көрсөтүү үчүн 130 миллион 700 миң сом төлөнгөн. Кардиохирургиялык кызмат көрсөтүү үчүн 30 миллион 400 миң сом төлөнгөн. Психиатриялык жардам үчүн 166 миллион 800 миң сом төлөнгөн. Мындан тышкары милдеттүү медициналык камсыздандыруу кошумча программасы боюнча камсыздандырылган жарандарга жеңилдетилген дары-дармектер сатылган үчүн дарыканаларга 175 миллион 200 миң сом төлөндү. Ушул жылы 7 айдын ичинде бардыгы болуп 701 миң 900 жеңилдетилген рецепттер жазылган. Мамлекеттик кепилдиктер программасы боюнча 5 ушу мониторинг жүргүзүлүүчү ооруну дарылоо үчүн сатылган жеңилдетилген дары-дармектер үчүн дарыканаларга 32 миллион 300 миң сом төлөндү. Жана ушу 1775 бейтапка гемодиализ кызматы көрсөтүлгөн үчүн 622 миллион 700 миң сом төлөндү. Кыргыз Республикасынын президенттин ушу жарлыгынын негизинде медициналык кызматкерлердин эмгек акысын жогорулатууга июль айында 378 миллион 100 миң сом багытталган. Июль айынан баштап медициналык кызматкерлердин айлыктары 50%-га көтөрүлгөн. Ошентип түшкөн жалпы каражаттын ичинен милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду саламаттык сактоо уюмдарынын каржылоого 7 миллиард 841 миллион 500 миң сом багыттады. Бул акчалардан тышкары саламаттык сактоо уюмдары калктан кошумча төлөм түрүндө 300 миллион 300 миң сом жана акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүдөн 346 миллион 800 сом алышкан. Ушу алынган каражаттардын жалпы суммасынан саламаттык сактоо уюмдары
7 миллиард 445 миллион сомду чыгымдашкан. Анын ичинде 5 миллиард 104 миллион 100 миң сом медициналык кызматкерлердин айлык акысына жана социалдык фонго чегерүүлөргө төлөгөн. 1 миллиард 26 миллион 300 миң сом дары дармек каражаттарын сатып алууга багытталган. 315 миллион 600 миң сом тамак аш азыктарын сатып алууга. 378 миллион 600 миң сом коммуналдык кызматтарга акы төлөгөнгө багытталган. 79 миллион сом транспорттук чыгымдарга, анын ичинде тез жардам кызматы үчүн бензин алууга багытталган. Ошондой эле башка кызматтар үчүн 541 миллион 400 миң сом кетирилген.